Саламатсыздар жолдоштор. Саламат, болуңуз, жолдош, генерал. Жаңы имараттар, учкучсуз учуучу аппараттардын базасы, кызматтык үйлөр. Узап бара жаткан жыл улуттук мамлекеттик коопсуздук кызматы үчүн ийгиликтүү болду. Кыргыз мамлекеттүүлүгүн, эгемендикти коргоо жана өлкөнүн коопсуздугун сактоодо атайын кызматтагылардын аракети токтогон жок. УКМК аткезчилик, экстремисттик, кылмыштуу топтордун ишмердүүлүгүнө бөгөт коюп, коррупциялык схемаларды аныктаганы маалым. Аны менен катар окуу жайлардагы мыйзамсыз берилген дипломдордун изине түшүп, жасалма документ бергендердин бетин ачты. Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын бир жыл ичиндеги дагы бир жетишкендиги катары техникалык базасынын чыңдалганын айтууга болот. Алсак, быйыл алгачкы жолу УКМК чек ара кызматынын пилотсуз учуучу аппараттарынын базасын ачты. Бул кадам өз кезегинде мамлекеттин коопсуздугун, бүтүндүгүн сактоонун бир жолу катары сыпатталды. Бул база чек араларыбызды кайтарууда Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн жер үстүндөгү күчтөрү менен аскер бөлүкчөлөрүн абадан коргоо боюнча негизги милдеттерди аткарат. Кыргыз армиясынын күжүрмөн жөндөмдүүлүгүн арттырууга, мекен коргоочулардын жашоо шарттарын жакшыртууга бардык күчүбүздү жумшап жатабыз. Бул жылы УКМКнын материалдык техникалык базасын чыңдоого өзгөчө көңүл бурулуп, бир канча жаңы имараттар салынып пайдаланууга берилди. Ар бир имараттын курулушунан ачылышына чейин УКМК төрагасы Камчуек Ташиев өзү көзөмөлгө алып турду. Ал район шаарлардагы кызматкерлер менен жакындан таанышып, кызматтык милдеттерин так аткаруусун эскертип, ошол эле учурда ардагерлерге камкордук кылууну унутта калтырган жок. Уюшкан кылмыштыкка каршы күрөш бул мамлекетибиздин бардык жеринде бирдей жана мыйзамдуулук негизинде жүргүзүлүш керек. Коомубуздагы ар бир адам билиш керек. Биздин мамлекетибиз эркин мамлекет. Биздин мамлекетибиз эркин жүрсө болот. Биздин мамлекетибизде коркпой жүрсө болот деген түшүнүктү биз киргизишибиз керек. Кайсыл жерде, кайсыл райондо, кайсыл шаарда эгерде уюшкан кылмыштуулуктун мүчөлөрү баш көтөрсө, демек ошол жердеги биздин коопсуздук кызматынын кызматкерлери начар иштеп аткандыгынын белгиси болот. Муну эсиңиздерге түйүп алыңыздар. Бул боюнча мен өтө каттуу көзөмөлгө коёмун. Мындан ары дагы ушул убакка чейин көзөмөлгө коюп келгенмин. Дагын да билиңиздер. Бир дагы кылмышкер айрыкча көчөдө жүрүп мына элди коркуткан, же болбосо мына ишкерлерди коркуткан, же болбосо кайсыл бир деңгээлде ушул мамлекетке зыян келтирип аткан кылмышкерлерди жазалоо түздөн түз силердин милдетиңер. Жана мен ушуну талап кылам силердин алдыңарда. Жыл ичинде УКМКнын жалпы 18 жаңы имараттары ишке берилген. Жалал Абад облусунда атайын кызматтын Базар Коргон, Аксы, Тогуз-Торо райондук жана Таш көмүр шаардык бөлүмдөрү, Ош облусунан Нуукат, Каракулжа райондук бөлүмдөрү, Талас облусунан Талас, Манас, Кара Буура райондук бөлүмү, Нарын облусунда Атбашы райондук бөлүмү, Бишкек шаарында УКМКнын жана ардагерлер кеңешинин мүчөлөрү үчүн жаңы имараттары курулду. Бүт нерсенин баары жаңы. Вплоть до транспортный средствага чейинчи баардыгы жаңыда. Бул жана айтып өткөндөй, балдарга иштегенге тем, күч, мындан кийин дагы калап кетерим. Балдар ушул жетекчибиз ушунчалык эмени условия түзүп берип аткандан кийин балдардагы ошол нерсени кайтарыш керек. Болгон күч аракет менен иштеп бериш керек. Жаңы башкарма келгенден бери биздин улуттук коопсуздук комитетинин райондогу, шаардагы, областтык бөлүмдөрдү башкармалыктар, имараттары бүт бары жаңыланып атат. Бул өтө кубандырат. Шарттар аябай жакшы. Кызматкерлер жалаңгы иш жыйынтык бериш керек. Бардык мамлекеттин коопсуздугун өзүнө тапшырылган жерлерде, территорияларда ошону камсыздаш керек да. УКМКнын кызматкерлеринин жашоо шарты дагы көңүл сыртында калган жок. Жалал Абадта чек ара кызматынын кызматкерлери жаңы батирлүү болушту. Мындан сырткары УКМКнын кызматкерлери үчүн Ысык Көл облусунда жана Бишкек шаарында үйлөр салынып, Талас облусунда дагы кызматтык турак жайдын курулушу башталган.
Өлкө башчысы Садыр Жапаровдун жана УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевдин аракети менен Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы мамлекеттик чек ара чечилди. Чек ара маселеси алгач комитетте каралды. Кийин жогорку кеңеште президент Садыр Жапаров жана УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев депутаттарга жана коомчулукка түшүндүрмө берди. Биринчи Гавасай 12849 гектар. Экинчи Көксерек 105 гектар. Üçüncü Bayastan 212 gektar, Ungarto 35 gektar, Aktaş 100 gektar, Karabeles 25 gektar, Özgön jana Suzak rayondori üçün 1000 gektar. Suunun kölömü 908'den 900 karınsalığa түшкөндө 1246 gektar jer boşodu. Жалпы 15500 gektar jer Kırgız tarapka öttü. Бул жер аянтына 1965 жылы берилген 4127 гектар жерди кошкондо жалпысынан 19699 гектар жер аянты алынды. Парламент бул макулдашууну ратификациядан өткөрүп, Өзбекстандан Кыргызстан тарапка 19000 гектар жер өттү. Эки тараптын сүйлөшүүлөрүнүн негизинде эки өлкөнүн ортосунда бир нече чек ара өткөрмө бекеттерин кайрадан ишке киргизүү макулдашылып, Жалал Абад жана Ош облусунан 9 бекетти ачуу пландалды. Акылай Кырабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.